Саламатсыздарбы? Медиа 24 YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде өзгөчө кесиптерден ээси стоматолог, актер Асланбек мырза. Саламатсызбы? Саламатчылык. Адамдын сулуулугу тиштен байкалат эмеспи? Тишке кантип кам көрүү керек? Тишке кам көрүү эң башкы 3 жолун айтып берейин. Эң башкы бул биринчиден сөзсүз түрдө эртең менен кечинде 3 мүнөттөн 5 мүнөткө чейин бул дүйнөлүк стандарт жууш керек обязательно. Эртең менен тамактан кийин, завтрактан кийин, кечинде кечки тамактан кийин же жатардан мурда. Бул сөзсүз түрдө. Анан экинчиден сөзсүз түрдө стоматологко 6 ай сайын келип туруш керек. Анткени кээ бир ооруларды биз жөнөкөй көзүбүз менен көрө албашыбыз мүмкүн. Аны стоматологический атайын жабдыктар менен көрүүгө болот. Ошол алдын алуу үчүн оорулардын стоматологко келсе, алдын алса арзан болот, убакыт бат бүтөт. Анан үчүнчүсү туура тамактануу керек. Бул сигарет, газировкаларды, кола, фанта, фастфуд ошолорду азыраак жесе жакшы болот. Анын ордуна көбүрөөк сүт азыктарын, морской эмелерди, балык сыяктуу. Көбүнчө азыр адамдарда тиштин саргайгандыгы байкалат. Бирден бир себеби эмне? Саргайгандын бирден бир себеби негизи тиштер жаратылыштан эле аппак болбойт эч качан. Бир аз сарыраак өңү болот. Анан өтө эле сары болсо, бул эң эле себебинин эң биринчи себеби бул газировка, жана эле айтып өткөндөй, газировкаларды, химикаттарды, фастфудтарды көп жегенден, таза жуубагандан. Ошону азыр агартып салышат эмеспи? Ошол зыянбы тишке? Жок, зыяны жок. Бул баары миф. Мисалы 19-кылымда зыян болушу мүмкүн эле. Анткени анда анчалык стоматология анчалык өнүккөн эмес болчу. Азыр 21-кылым. Мисалы 19-кылымда, 19-20-кылымда мисалы биз мурда эле бир 20 жыл мурда эле өтө ооруйт деп азыркы элдин дээрлик 60% келбей жүрөт стоматологко. Ошонун айынан тиштери бузулуп кеткен өтө. Анын себеби мурда чын эле стоматологический жабдыктар өтө өнүккөн болбогондуктан ооручу. Азыр 21-кылымда такыр оорубайт, эч нерсени сезбейт, монтип жатып алып, кээде пациент ушу эмелер уктап калат. Ооруну сезбейт такыр. Ошол жумушуңуздагы сиз үчүн эң кыйын болгон процедура кайсы? Бул жумушумдагы кыйын деле процедура жок. Башында баштаганда кыйын болчу, бирок азыр жок. Азыр кайрадан ырахат алабыз го бар процедурадан. Кээ бир адамдарда баккандан коркуу фобиясы бар эмеспи? Коркуу. Сизде ошондой фобиялар барбы? Мен эмнеден корком? Усатадан. Көбүнчө балдар коркот эмеспи? Аларды кантип соротуп, алдап жасайсыз? Балдарды негизи мен детский жаш балдарды карабайм. Кээде эле өзүм постоянно келген пациенттердин балдарын карап коюшум мүмкүн. Балдарды караш үчүн аны үчүн кабинет ошол балдарга атайын жасалган. Бир гана жаш балдарды караган врачтарга алып барса жакшы болот. Ошондой врач болсо жакшы болот. Мисалы кийген халаттары, ар кандай игрушка, оюнчуктардын сүрөттөрү менен, масканы кийсе, масканда жаныбардын сүрөтү, анан чепчиктагы ошол детский бирдемкелер, стоматологиянын ичи, кабинеттин ичи дагы ошол сыяктуу болуп жасалганып, анан бул жакта телевизор коюп, ал жака мультик коюп берип, бирин алдын ала 1 саатча сүйлөшүп жаш бала менен, анан достошуп, андан кийин иштейт. Чыныгы жаш балдарды караган негизи ошондой болуш керек. А мен андай эмесмин, мен чоңдорду карайм. Кээ бир кадрлар стоматологко келгенде тартынышат инструменттин тазалыгынан, суроодон. Сиз ошондой кадрларга кантип жооп бересиз? Тазабы деп суроодончу, мисалы кээ бирлердин жини келип кетет, ачууланып. Сиз кандай карайсыз? Эми жок, мен ачууланбайм. Тазабы деп сураса, наоборот, сүйүнөм. Өзүнүн тазалыгын караган. Наоборот, кээ бирлери такыр көңүл бурбайт ошогочу. Бара берет, стоматолог эле болсо болду, бара берет.
ошондой болгон жакшы эмес. Негизи келип сураса жакшы, өтө жакшы. Мен жиним келбейт. Түшүндүрүп айтып берем, могу одноразовый. Бир жолу эле колдонууга. А кээ бирлери мындай стерилизация деп коет, тазалануучу өзүнүн этаптары бар. Ушулардан өтөт, мындай деп кааласаңар көрсөтүп берем. Кааласаңар баарын ушул жерде баарын одноразовый колдоном. Бул жакта пакетиктерде атайын одноразовый бар. Баардыгы ушу пациенттин эмне колдонсо, ошонун баарын одноразовый колдонсо болот. Если өтө корксо, анан бирок баардык таза экенин көрсөтүп беребиз. Кандай каталар болду? Жумушту жаңы баштаганыңызда кетирген каталарыңыз болдубу? Ооба. Каталар башында эң кызыктуусу мындай да. Реставрация деп коет. Мисалы, маңдайкы тиштерди сонун кылып тиштин өзүндөй кылып цветин, формасын өзүндөй кылып жасап чыгуу керек. Ушунун баарын жасаш үчүн алдын ала бонг деп аталат. Мындайча айтканда жалпак тил менен клей. Ошо клейди сүйкөп, анан кийин кылыш керек да. Ал көп жылга кармаш үчүнчү. Аны сүртпөсөң ал пломба бат эле түшүп калышы мүмкүн. Ошол жасаганың 1,5 саат, 2 саат жасалат кээде бир тиш. Ошону башында ошо бонгду сүйкөй 1,5 саат жасап алып турдум. Жумушту бүтүрдүм, 1 саат, 1,5 саат убакыт кетти. Пациент чарчады. Анан айла жок, кайра барым алып, кайра бонгду сүйкөп, анан кайра жасаган убакыт болгон. Ушундай башында кызыктуу болгон. Кандай ишler болгон? Учурлар билбейм, мен мында көп деле мен практика көп кылып жүрдүм. Жакшы врачтардан анчалык деле серьезный ката кетирбедик. Коомчулук стоматолог катары эмес, актер катары да тааныйт. Кесип аракетиде оорчулук, кыйынчылык жаралган жокпу? Жаралды. Көп эле жаралды. Мен жаштыгымдан кыялданчумун да, актер болгон депчи. Ошого кыйналсак дагы аракет кылып атабыз. Кээде уйку аз болот. Жумуш иштеп атып, съемкага кетип калган убактар болот. Пациенттерге түшүндүрүп, пациенттер кээде түшүнбөй, мен атайын келдим эле деп. Көп кыйынчылык болот чындыгында. Жумушка мисалы эртең менен 7-де жумушка келсек, жумуш 3-4-тө бүтсө, 3-4-төн съемкага кеткен түн бою. Анан үйгө барып, кайра эртең менен түнү 2-3-тө келген убактар болот съемкадан. Андан келип жатып, кайра эле 7-де туруп келип, пациенттерден уйкум келип, караган убакыттар дарылап баштаган убакыт болуп, ушундан ойлоносуң, ушул зарыл белем. Актерчулук бул кесибиңизби же хоббиби чоң гана? Актерчулук хобби. Кесип дегенде мен окуган эмесмин, курстарга эле барган, 1-2 курска. Анан азыр плантатан буйруса окуйм деген ойлор бар, атайын. Ошого ыңгайлуу убакыт таап окусам жакшы болот. Анткени мен кээ бир клиптерде, съемкаларда жүргөндө чындыгы кесиби актер болуп, киного тартылбай, клипке тартылбай жүргөндөрдү көрүп, анан менден кээде сурашып калышат, мен дагы тартпайсыңбы, мен дагы айтпайсыңбы ушуну деп. Негизи алардын кесиби актер. Анан менден сурап калат, келе ошондо жаман болом, уялам. Ошого окуп коюшуң керек го дейм. Өзүңүзгө кандай ролдорду аткарган жагат? Өзүмө мага ыйлаган ролдор жагат экен. Кайгылуу. Өтө кайгылуу. Кайгылганда да ыйла аткарган. Чыгармачылык жолуна жакындарыңыз кандай карайт? Анткени үйлөнгөн мырза экенсиз, көбүнчө ар кандай ролду аткарып калган туура келет эмеспи? Ошого жубайыңыз кандай карайт? Мен окуп жүргөндө эле баштагам.
Атам биринчи мистер Кыргызстанга катышып баштаган экинчи курсумда. Катышканда атам чалып катышпайсың деген. Ага катышыш үчүн акча керек болчу, 5000 сомдой. Аны өзүм студент убактым, акча жок. Атамдан сураган, ушундай катышам десем, жок. Сабагыңды окуп жүрө бер деп айткан болчу. Анан эмне кылым билбей, досторумдан сурадым акча. Акча алып, атама айтпай катышканымды. Катышып бүтүп, анан бир телеканалдан көрүп калып бир айылда. Катышып атканыбызды. Ошондон көрүп чалган, ырышкан ушунда. Анан ошондон кийин көнүп калды. Кийин клиптерге катышып баштадым, интервьюларга барып. Анан ошентип ата энем туура эле кабыл алды кийин. Анан үйлөндүм. Үйлөнгөндөн мурда сүйлөшүп жүргөндө эле сүйлөшүп алчык. Сүйлөшкөм, айткан болчумун да. Мен ушундай максаттарым бар. Эгер сен мени сыйласаң, сен дагы менин максаттарыма жеткенге аракет өзүң салымын кошушуң керек, жардам кошушуң керек. Жардам кылууң керек деп башына түшүндүргөм, ошондо макул болгон. Анан жаңы үйлөнгөндө бир аз кызганды. Бирок такыр келбейт съемкаларга. Жүр десем да барбайт. Анан ошо тоскоол болбоюн дейт го. Азыр үйрөнүп калды. Азыр кандай эмнеге тартылып жатасыз азыркы күндө? Азыркы күндө кече 3-4 күн болуп калды, бир клипке тартылдым. Ырчын атын унутуп калдым. Жаңгылер экен. 3 күн тартылдык. Ошол пока. Азырынча башка жок. Гонорарыңыз канча? Сыр болбосо. Гонорар мындай, ар кандай. Чынын айтам, кээде бесплатный эле. Анткени мен актерлук жаатында үй бүлөсүн баккандар бар да. Аларга сөзсүз акча албаса болбойт. Ошол жактан рызкысын табат. Менин рызкым бул жакта. Ошон үчүн кээ бир клиптерге бесплатный тартып, акча албай эле тартылып берсе тартылып берем. Бирок көбүнчө 80% акча беришет. $200, $300, кээде $100. Ушундай эле. Кариес деген оору бар. Ошол оору боюнча дүйнө жүзүндө 98-97% адамдар ошон бар, кариес ооруйт. Тишинде обязательно болот баарында, 97%-inde. Ошону ар бир тиште негизи нерв болот. Ошол нерв аркылуу тиштер, ар бир тиштер тамактанат, башка орган сыяктуу, башка органдарга окшоп эле. Анан эгер ошол нерв жок болсо, тишиңер карайып, сынып баштайт бара-бара. Анткени уже ал мындай жалпак тил менен айтканда өлүк тиш. Мисалы жөн эле сөөгүктү жерге таштап койсоң, 1 жылдан кийин ал чирип жок болуп кетет. Ошол сыяктуу тиш дагы чирип жок болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн нервине жеткирбей, кариес убагында, кариес деп нервге жете элегинде айтат. Кариес убагында тазалатып койсо жакшы, арзан болот. Убакыт мисалы бир келгенде эле 2-3 тишин тазалап салса болот, тазалатып алса болот. Арзан, убакыт боюнча бат жасалат. Анан нервге жеткенден кийин ооруйт. Акчасы 2-3 эсе кымбат болот. Плюс нерв алынат. Плюс ал тиш канчага жетет, эч ким кепилдик бере албайт. Ошол бул бала дагы оору элек келген экен, аз тиштерин жасатабыз. Бир кариес, бир лечение. Бир тишти, если нервге жете элек болсо, 40 мүнөт, 30 мүнөт. 1 саат 20 мүнөттө экөөнү бүтсө болот. Эми анын кыйынчылыгына жараша болот. Кайсы жерде жайгашканына жараша. Брекет канча сомдон канчага чейин орточо эсепте? Брекет башталышында 15 миңден 25 миң сомго чейин болот. Анан ай сайын коррекция деп коет, ошондон 1000 сомдон алабыз. Мен иштеп баштаганыма 4,5 жыл болуп калды, почти 5 жыл. Мынан официально иштеп баштаганыма да, ага чейин студент балында деле бар практика кылып, үйрөнүп, анан мен атам да стоматолог болгонго байланыштуу мектепте окуп жүргөндө эле көп кызыкчумун. Кээде барып атамдын жанында 1-2 күн ошол жанында жардам берип жүрчүмүн. Тиштин бузулуусу щеткадан да келип чыгат, туура эмес жуугандан да келип чыгат. Тишти жууганда мисалы Кыргызстанда 80%, 90% дейли туура эмес жуат.
монтип жуушат баардыгы вертикальный түздөн. Мынтип жууганда эмне зыяны? Жана щетканы айтып атпадыңызбы? Эгер щеткасы средний менен орточо каттуу, анан өтө каттуу, анан жумшак болот. Орточо каттуу менен өтө каттуу менен биздики көбүнчө орточо каттуу менен жуушат. Жууганда могу тиштин сырткы капталы бар, эмаль деген. Ошону сүйкөп сыйрып салышат сыртынан. Монтип жууй берип. Мындай ойлошот да. Адамдар сары тишин көрдү, щетка менен кетирем деп ойлойт да. Щетка менен эч качан кетпейт. Щетка анын сарыларын кетириш үчүн чыгарылган эмес, пастадагы, щеткадагы. Щетка менен паста жөн эле тамактын калдыктарын тазалап туруш үчүн эле чыгарылган да. Каттуу жууганда сырткы капталы сыйрылат тишинен. Анан клиновидный дефект деген оору бар, ошого алып келет. Ал оору кариестин бир түрү, могу жери ойлот, анан ысык суу ичкенде сезе баштайт суукту, ысыкты. Анан дагы бир анын минусу, монтип жууганда могу мүлктү дагы өйдө көтөрүп салат. Ал монтип каттуу баскан сайын раздражение болот. Анан өйдө көтөрүлүп, бул жерге анан таштар топтоло баштайт. Карайып, таштар топтолуп, бара-бара бул тишти кыймылдап түшкөнгө чейин алып баруусу мүмкүн. Туура жууган бул 3 мүнөттөн кем эмес жууш керек, обязательно. Бизде азыр 15 секунд, 20 секунд, көбүнөн сурайм, 30 секунд жуушат. 3 мүнөт жууш керек, кантип жууйт. Эң биринчи щетканы алып, бардык тиштерди могу четинен баштап, өйдөнөн ылдый карай. Подметающий метод дейт, мүлктү кошо, могу кызыл мүлк бөйлө деп коет. Өйдөдөн ылдый карай, ар бир тишти 20 жолдан астына карап шыпырган сыяктуу да, подметающий метод деп коет. Астына сүйкөп чыгыш керек. Мынтип жууганда могу мүлктү дагы раздражение кылып ачылып кетпейт, таш пайда болбойт. Анан экинчиден могу тиштердин ортосунда калган тамактын калдыктарын дагы алып чыгат. Анан буну албаса контактный кариес дейт, эки тиштин ортосунда. Ошол жаман кариес, ал пациентке да көрүнбөйт. Ал билбей жүрө берет, нерке жетип калган болот бир күн. Ошон үчүн ушинтип жууган жакшы. Үстүңкү тиштерди баарын 20 жолдан жууп, астыны өйдө карай 20 жолдан, астында ошондой, ичин дагы ошондой. Анан эң аягында обязательно тилди щеткалап салыш керек болот. Анткени баардык микробдор тилге түшөт. Ал бир жууп коюп чыгып кетти, кайра эле эч нерсе өзгөрбөй эле калат да. Ошон үчүн тил менен мүлктүн астына калдыктарды баарын чыгарып, чайкап салыш керек болот. Анан сөзсүз түрдө жип колдонсо жакшы болот. Бизде эч ким почти ошо көпчүлүгүбүз жип колдонбойбуз. Жип колдонуп тиштерин мындай зубочистка, тиштин араны катуу тактадан колдонот, зубочистка деп аталат го. Азыр бизде кафелерге барсаң дагы, ресторандарга барсаң дагы ошону коет. Ал такыр туура эмес. Аны койгон, ал тишти монтип ортосуна салып тазалаганда мүлктү дагы өйдө көтөрүп салат. Тишти дагы сырткы капталын жанагы сыяктуу эле сыйрып салат да, тиштердин ортолорун ачып салат. Ушинтип туура жууган жакшы. Дагы кандай эрежелер бар? Сиздер билбеген эрежелер чайкаса жакшы болот. Листерин деген биякта бар. Көрсөтүп коеюн. Листной бальзам, булар пациенттерге көрсөтүш үчүн могу листной бальзам, листерин дегени бар. Ушуну тишти жуугандан кийин тазалап чайкаса өтө сонун. Бул мүлктөргө дагы пайда, тиштер таштарын тазалаткандан кийин жууса деле пайда. Бир аз воспалительный процесс дейт, бир аз ириң гной. Ошол сыяктуу бир аз эмелер лечение болуп атканда тиштерди анда жууса да пайда. Ошол анан тиштерди бизде эмне себептен азыр биздин тиштерибиз өтө слабый, анан туура эмес өскөн, жанагы брекет салыш керек дейсиңерби, туура эмес өскөндөрдүн эң биринчи бул причинасы мурда мисалы ата бабаларыбызга эч нерсе болгон эмес, түз өскөн. Анткени алар каттуу тамактанышкан. Азыр биздикилер өтө жумшак тамактарды кабыл алып алышкан, мөмө жемиш жешпейт, фастфуд, жана айткан жумшак, липкий, жабышчу. Ошон үчүн тиштерге өз бир аз күч келтириш керек да. Бир аз мисалы алма, ошо мөмө жемиштер, катуураак мөмө жемиштерди жеп турган өтө пайдалуу тишке.